Ооганстанда аялдардын коомдон четтетилиши бардык жерде, жада калса эң жөнөкөй көңүл ачкан жерде да байкалып турат. Аялдарга парктарга кирүүгө тыюу салынып, алар балдары менен өткөрө турган эң кымбат учурлардан ажырап калышкан. Энелер селкинчектерди түртүп, сыйгаланып түшүп келаткан балдары менен кошо кубана алышпайт. Муну көргөндө таң калбай коюу кыйын. Мен ал жака бара албайм, анткени мен аялмын. Талибан бул өлкөдө бийликке келген жылдар ичинде биз ооган аялдарынын негизги эркиндиктеринин чектелгенин көрдүк. Азыркы өкмөттүн ичинде аялдардын укуктары, айрыкча билим берүү маселеси боюнча пикир келишпестиктер бар экени белгилүү. Бирок убакыттын өтүшү менен кырдаал жумшарат деп күтүлгөнү менен чындыгында баары тескерисинче болууда. Жогорку лидер өз позициясын дагы да бекемдеди. Айрыкча билим берүү жаатында. Дүйнөдөгү эң кубанычтуу көрүнүштөрдүн бири эртең менен мектепке бара жаткан кичинекей кыздар. Бирок бул кыздарга мындай эркиндик дагы бир нече жылга гана берилет. Өспүрүм куракка жеткенде аларды үйдө калууга мажбурлашат. Бирок бул айрым ушул 19 жашар кыз сыяктууларды билимге болгон умтулуусунан кайтара алган жок. Алар кыска мөөнөттүү англис тили курсуна жазылышкан. Мындай курстардын бир нечеси Талибандын тыюу салууларына карабай жолун таап ишин улантууда. Бул аял алыскы Дайкунди провинциясынан жүздөгөн чакырым жол жүрүп Кабулга келген. Анткени ал үйүндө калса, аны мажбурлап турмушка беришмек. قبل از اینکه مکتب‌ها بسته شود Тыюу салынганга чейин ата-эне мени окууга абдан шыктандырчу. Алар мага ишенип, уч-куч болуу кыялымды сөзсүз ишке ашырасың деп айтышчу. Бирок азыр алар мен үчүн эң туура жол турмушка чыгуу деп жатышат. Анткени мен мектепке да, университетке да бара албайм, иштей да албайм. Дайкундиге кайтып барсам мени мажбурлап турмушка беришет деп корком. فامیلم تصمیم گرفته بودند و با من گفتند Канчага чейин каршылык көрсөтө аласыз? Канчага чейин чыдайм деп ойлойсуз? من به مقاومت خود ادامه خواهم Акыркы демиме чейин каршылык көрсөтөм. Мен жакшы келечекти каалайм. هم آینده بهتر داشته باشم. Тыюу салуунун алгачкы жылдары ооган аялдары көчөлөргө чыгып, Кабулда жана башка шаарларда митингдерди өткөрүшкөн. Бул нааразылыктар Талибан өкмөтүнүн күчтөрү тарабынан күч менен басылган. Андан кийин эч ким ачык үн ката албай калды. Дээрлик 5 жыл өткөн соң эсепсиз сандагы аялдар жана кыздар үчүн зыяндын орду тогуз болуп калды. Биз Кабулдун батышына барып, кыялдары талкаланган аялдардын 2 мууну жашаган үй бүлө менен жолуктук. من میخواستم او تحصیل کند، کار کند و به جامعه سهم Бул улгайган жалгыз бой эне кыздарын окутуу үчүн башкалардын үйлөрүн тазалап иштеген. Бирок Талибан билим берүүгө тыюу салганда, ал улуу кызын турмушка берүүгө мажбур болгонун айтат. تمام شده است. من میترسیدم که طالبان بپرسند چرا من او را Талибан эмне үчүн кызыңды турмушка бербей жатасың деп сурайт деп корктум. Мен анын билим алып, иштеп, коомго салым кошушун каалаган элем. Өзүм сабатсызмын, сокур адамдаймын. Ошондуктан кыздарымдын окушун каалагам. Бирок мында, Ооганстанда биз үчүн баары бүттү. سر جهان این است که اگر شما در جای Анын 22 жаштагы кызы азыр 2 баланын энеси. Анын мүмкүнчүлүктөрдүн колдон чыгарылганына өкүнүп жатканы ачык байкалат. داشتن یک شوهر تنها آرزوی یک زن نیست. Аял үчүн күйөөгө тийүү жалгыз кыял эмес. Аял дегенде өз бутуна туруп, көз карандысыз болуш керек. Андан кийин гана турмушка чыгып, үй бүлө курса болот. Бирок мен бул жаңы турмушумду алардын бирине да жетелекте баштадым. Кыялдарым орундалбай калды. آرزوهای من برآورده نشده باقی مانده. Бийликти алгач басып алганда Талибан аялдар коомдо өтө активдүү болот деп убада берген. Бирок алардын кылган иштери бул сөздөрдү толугу менен жокко чыгарды. Биз Талибан өкмөтүнүн маалымат борборуна анын басма сөз катчысынын орун басарынан маек алуу үчүн келдик. Жана азыр интервьюга даярданып жатабыз. Биз аны келишин күтүүдөбүз. Бул маек кадимки интервью форматында өтпөйт. Анткени биз ал экөөбүз бир кадрда чогуу болбошубуз керек. Мен аял болгондуктан анын каршысына отура албайм. Ошондуктан биз бул жайды мындайча даярдадык. Ал тигил жакта отурат, анын маңдайына котормочу отурат. Мен бул орундукта болом. Бирок бизде редакциялык көз карандысыздык бар. Биз каалаган суроону берсек болот. Хамдулла Фитрат Талибан өкмөтүнүн басма сөз катчысынын орун басары. Ооган аял журналист үчүн бул абдан сейрек мүмкүнчүлүк болмок.
Сиздердин бийликке келгениңиздерге 4,5 жылдан ашты. Кыз келиндердин билим алуусуна тыюу салууну кантип дали актап келесиздер? Билим берүүгө тыюу салуу боюнча биздин маалыматтарга ылайык азыр 7 миллион бала жана 5 миллион кыз окуп жатат. Ал эми 6-класстан кийинки билимди чектөө өзүнчө маселе. Кыздар үчүн орто жана жогорку билим качан ачыла турганы билим берүү министрлигинин иши. Алар канааттандырарлык жооп берет деп үмүттөнөбүз. Биз дээрлик 5 жылдан бери өлкөңүздөгү кыз келиндер менен сүйлөшүп келебиз. Башында алар бир нече жылда уруксаат берилет деп айтышчу. Азыр болсо силердин тушуңарда билим берүүнүн кайра ачылаарына ишенбей калышканын айтышат. Бул чынбы? Сиз бүтүндөй аялдардын бир мууну үчүн жашоосу, кыялдары баары бүттү дегенди түшүнүп жатасызбы? Мен буга чейин айткандай, бул маселе билим берүү министрлигине тиешелүү. Сиздер аялдардын дарыгер, медайым, акушер болушуна жол бербей жатасыздар. Бул жөн гана билим алуу укугу эмес, бул алардын саламаттыкка укугу, жашоого болгон укугу. Ислам Эмираты аялдарга ислам мыйзамдарына ылайык укуктарын берүүгө милдеттүү. Мындай сөздөн буйтоо жана унчук болор таң калыштуу эмес. Биз билим берүү министрлигине кайрылдык, бирок алар жооп берген жок. Өлкөгө бекем көзөмөл орноткон Талибан режими эң оор деңгээлдеги институтташкан дискриминацияны кайдимки көрүнүшкө айлантууга аракет кылып жатат.